Тасмада Сириядагы согушка аттанып, бирок мекенине кайтып келүүгө үлгөргөн Ош шаарынын 19 жаштагы тургунунун кайрылуусу тартылган. Ал Түркиянын Стамбул шаарына жеткенде Сирияга баруудан баш тартып, атасына кабарлап жардам сураган. Атасы отставкадагы полковник болгон үчүн гана баласын бир ажалдан сактап калганын айтат. Сирияга бараш эч кажаты жок да. Стамбулдамын деп мага телефон чалды. Мен УКМКнын кызматкерлеринин жардамы менен баламды алып келдим. Сириядагы болуп жаткан согуш бул биздин согуш эмес. Жаштар барбагыла демекчимин. Ар бир ата-эне азыр балдарына көзөмөлдү күчөтүүсү зарыл. Анткени азгырыктар көп болуп жатат. Баардык нерсе тарбияга байланыштуу болот. Мен силерге айтып кетем. Мен Сирияга барып келдим. Бул исламдын жолу эмес экен. Ал жакта мусулманды өлтүрүп жатат. Бул исламдын мыйзамдарына туура келбейт. Андыктан апалар, байкелер, инилер, бир тууган мусулмандар алданбагыла, Сирияга барбагыла. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандан араб өлкөлөрүндөгү согушка кеткендердин саны бүгүнкү күндө 500дөн ашат. Бирок бул так маалымат деп айтуу кыйын. Анткени чет өлкөдө жүргөн айрым эмгек мигранттары да жакындарына кабарлабай Сирияга азгырылып кеткени маалым. Террорчулар жарандарды тартууда тымызын иш алып барып, өлкөдөн жашыруун чыгарып кетүүгө аракет кылышат. Сириядагы радикалдардын тузагына илингендердин арасында Ош шаарында 1997-жылы төрөлгөн Дилшотбек да бар. Азыр анын ата-энеси баласынан кабар ала албай зар какшап отурган учуру. Өткөн жылдын 9-декабрында Кореяга иштеп келем деп кеткен. Кийин бизге 10-бөлүмдүн кызматкерлери балабыз Сирияга кеткенин кабарлашты. Биз ишенген жокпуз. Аэропорттон Стамбулга учкандыгы тастыкталгандан кийин гана ишендик. Балабыздан таптакыр кабар жок. Эгер Дилшотбек мени кокус угуп калган болсоң, кайтып келчи, суранам. Апаңдын жүрөгү эзилип бүттү. Ал эми Ош шаарынын жака белиндеги Кеңеш айылынын тургуну 40 жаштагы Лалахан Сириядагы согуштун айынан уулу менен жолдошунан айрылган. Баласы Сирияда каза тапса, жолдошу суук кабарды угаары менен жүрөгү токтоп дүйнө салган. 1 жылдан бери жалгыз калган эненин ушул күнгө чейин көз жашы токтобойт. Лесте иштеймин. 2014-жылы мартта Россияда токойдо иштеп жүрөм. Бул жакта телефон жакшы тартпайт деп айткан. Көрсө алдап коюптур. Кийинчерээк Сирияга жихадка кеттим. Мени кечириңиз деп бир жолу телефон чалды. Ошол бойдон кабары жок. Былтыр жайында бир бала чалып Нурмухаммеддин апасы болосузбу деди. Мен ооба десем, балаңыз шейит кетти, ага ыраазы болуңуз деди. Эсимден таңып калыпмын. Качан болду, кандайчы болду деп да сураганга алым жетпеди. Аны уккан атасы да каза болуп калды. Мен жалгыз калдым. Каргыш урсун ошол террорчуларды. Бүгүнкү күндө Ош областынан 293, ал эми түштүк калаадан 81 жаран Сирияда жүргөнү расмий аныкталган. Негизинен алар 15тен 51 жашка чейинкилер. Үгүттөө жалдоо мечиттерде жүргүзүлүп жатат деген маалыматтар айтылып келет. Бирок дин кызматкерлери аны четке кагышат. Азгыруунун дагы бир куралы бул интернеттеги социалдык тармактар. Аны толук көзөмөлдөөгө азырынча мүмкүнчүлүк жок. Эгер ал жака барып туруп кайта турган ойду айта турган болсо эле, ал үчүн исламга алдында сен чоң күнөөш кылдың, сен исламды сатып кеттиң, исламга карата чыккынчылык жасадың деп туруп көрүнө, мындай публично ушу өлүм жазасына тартып коет деген маалыматтар бар. Биздин жарандардын көпчүлүгү өзгөчө оор согуштук аракеттерге катышып, жергиликтүү баягы командирлердин буйругунун негизинде, анан алардын басымынын натыйжасында дагы ушу өздөрүнчө шейит кеттик дешиптир, өзүн жардырып, же болбосо өкмөттүк күчтөргө карата чабуул жасап, анан каза болгон деген фактылар дагы болуп жатат. Сирияга кетип жаткан жарандардын кээ бири акчага азгырылса, айрымдары диний сабатсыздыктан улам туура эмес жолду тандап алышууда. Алардын жаңылыштыгы көп учурда өлүм менен аяктап жатат. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.